Мына кечээ жакында Чолпон Атада саммит өттү. 5 өлкөнүн Борбордук Азиянын. Ушул 30 жылдан бери ушул өлкөлөр биригүүгө, интеграцияга түркүн форматта, ар кандай деңгээлде, масштабта, мазмунда, ар кандай динамикада аракет кылып келишет да. Бирок ийгиликтүү ишке ашып, мындай Борбордук Азия бүтүн географиялык бирлик гана эмес, бүтүн интеграциялык бирикме катары өзүнүн ниетин ишке ашырып, максатына жете элек да. Анан эми Чолпон Атада кеңешмеде мына кошуналык достук мамиле жөнүндө кол коюп, мына Тажикстан менен Түркмөнстан ички процедуралар бүткөндөн кийин кол коебуз деп биргелешкен биригүү кабыл алды. Эми мына маанилүү документтерге кол коюлду да. Аракеттин өзү жакшы, мыкты шанс, чоң жоопкерчилик, келечеги кенен. Региондо 74 миллиондон ашык калк жашайт. Өлкөнүн аянты абдан кенен, дүйнөдө 7-нчи орунда турат. Айдоо аянттардын көлөмү боюнча ушул биздин Борбордук Азия чөлкөмүндө ушул дүйнөдө кенендиги боюнча 10-нчу орунда турат. Азык түлүк менен өзүн камсыз кылмак турсун, жалпы дүйнөлүк керектөөнүн 11%-дан ашыгын камсыз кыла алат да. Өстүрүлгөн жашыл жемиштердин көлөмү боюнча дүйнөдө 16-нчы орунда, пахта өндүрүү боюнча 5-нчи орунда турат. Ал эми кен байлыктар боюнча мисалы Кыргызстан менен Тажикстан жан башына эсептегенде дүйнөдө мына ушул кымбат баалуу металлдардын жан башына үлүшү боюнча дүйнөдө эң алдыңкы 10 өлкөнүн катарына кирет да. Суунун байлыгы боюнча дагы ушул Кыргызстан менен Тажикстан, ал эми Борбордук Азия өлкөлөрүнүн баарын кошкондо ушул дүйнөдөгү 20 суунун запасы абдан көп өлкөлөрдүн катарына кирет. Бул дагы жан башына эсептегенде да. Эми бизде баарыбызга белгилүү болгондой, мисалы СССР кулагандан кийин мына бизде КМШ мамлекеттеринин шериктештиги түзүлбөдү беле. Анан Евразес деп түзүлдү. Бүгүнкү күндө ушул Евразес биримдиги бүгүнкү күндө экономикалык максаттарды коюп, Бажы союзун түзгөн болчубуз да. Мына ошол уюм бүгүнкү күндө абдан активдүү иштеп аткан кезде буга биздин Россия Федерациясы, Беларусь, Казакстан, Армения, Кыргызстан кирип турат да. Алар өздөрүнүн Бажы союзун дагы түзүп, ал 2015-жылдан бери активдүү иштеп атат да. Ушул Евразестин алкагында мына бизде бир катар экономикалык жанагындай биримдиктер, ар кандай уюмдар түзүлдү да. Ушул Евразес катышкан мисалы Шанхай кызматташтык уюмун алалы да. Бул дагы эл аралык, өкмөттөр аралык уюм болуп саналат да. Буга дагы мына Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Тажикстан, Өзбекстан кирет. Мындан тышкары байкоочу катары бир катар өлкөлөр киргенин билебиз да. Эми алгач бул ШКУ деле баягы бир чектелүү бир максаттарды койгон. Керек болсо аскердик жанагындай бир сепараттык кыймылдарга каршы тура турган бир уюм болуп саналган. Андан кийин алар өздөрүнүн ушул алкагын кеңейтип, бүгүнкү күндө экономикалык, саясий, илимий техникалык, маданий багыттагы бир катар мындай натыйжалуу кызматташууларды колго алып атат да. Эми бул уюмубуз түзүлгөндүгүнө мына 20 жылдан ашык мезгил болуп атат. Алгач 5 эле мамлекет болсо, кийин Өзбекстан дагы олку солку болуп жүрүп кийин кошулган болчу да. Бүгүнкү күндө ушул экстремисттик, террористтик, мындай сепараттык кыймылдарга дагы каршы ушул Шанхай кызматташтык уюму мындай бир натыйжалуу иштерди жүргүзүп келди да. Анан 20 жылдык программа кабыл алынган. Мына бүгүнкү күндө алкагын кеңейтип, бул уюмга бир катар башка мамлекеттер дагы өзүнүн кызыкчылыктарын билдирип, кошулууну, байкоочу катары кирүүнү белгилешкен. Баарыбызга белгилүү болгондой, жамааттык коопсуздук уюму түзүлгөн бизде. Бул Ташкент
келишими деп аталган алгач. Бул 1992 жылдан бери бир далай убакыт өттү. Бул уюмдагы 200 миллионго жакын калкты камтыган мамлекеттерди камтып атпайбы. Өзүнүн мындай айтканда тынчтык сактоочу күчү бар. Келишимдер ишке ашпай калып алат. Мисалы КМШ мамлекет КМШ болуп түзүлгөнү кийин мына бир топ аракеттер болгон 2011 жылы эркин соода аймагы жөнүндө келишим түзүлгөндө, кызык келишим түзүлгөндө мына Армения кирген болгон, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Тажикстан кирген. Украина. Эми бул эми мына бүгүнкү күндө Россия менен Украинанын мамилесин көрүп атабыз. Ушул жагдайдан караганда автоматтык түрдө келишимдер ишке ашып кетет дегендик мындай байоолук болор эле да. Демек бул көп аракеттер анын кызыкчылыктардын шайкештигин талап кылат да.